А жерге талда жашап жүргөндө эмне тирлик кылчу? Жерге талда алма менен көбүнчө картошка. Ал жакта жашоо кыйынбы? Кыйын. Кысым бар да кыргыздарга. Кадимкидей. Кадимки кысым бар. Эркин жүрө албайт. Эркин жүрө албайт. Тажикстанда өзү согуш болбодубу? Алар качып келген. А биз согуштан кийин келгенбиз да. Силер мындай кененирээк ойлонгула. Россиянын рыногун камсыздашыбыз керек. Мына азыр санкция берип, Россиянын рыногу бош турат. Эгер силер коскол болсоңор, мен коскол аракет кылбасам, тажик же өзбек ошол рынокко басып калат. Малинага караганда клубника пайдалуу. Прибыль жагы көп. А клубниканы мына августта отургуздуңузбу? Майда өзүн өзү актап, еще үстүнө да ошончо пайда берет. Мына ушундай туугандар. Клубника жакшы, качествосу более-менее. Былтыр канчада элестет? Канча? 20 сот былтыр 20 сот. 20. Ошондо 1 гектар 30 сотко сразу көбөйдүңүз ба? Сразу көбөйдүм ооба. Кандай? Акчасы билинип атабы? Мурда күн сатканда канча миң болду? 167 миң болду. Бир эле күндө содаңыз. Ооба. Акчаны базып жата бербей алып чыгып кылыңбы? Я. Акчаны базып жата бербей. Жок, башка жок. Көгөрүп кетпесин? Жок, башка жок. Көгөрбөдү. Жок, акчаны баскан жок. Сен алып жүрсүң да шамалдап пара киргиз деген. Мына шамал болуп атат, шамалдаса ham болот го дейм. Урматтуу президентибизге ham кайрылгым келет да. Бизге окшогон адамдарга жерди бериш керек. Кеңири. Берсе, биз мына клубниканы көбөйтүп, эл менен биргеликте да. Экспортко чыгыш керек да биз дагы. Салам алейкум. Туугандар, дыйкандар. Быйылкы сезондун ачылышы менен, быйылкы сезондун биринчи ролигин тартып атабыз. Азыр Баткендебиз. Былтырда Баткенден баштадык эле. Мына клубника сезону башталып, уже клубника алып атканыбызга бир 3-4 күн болду Баткенден. Жалып аттыкы Баткендикинен эрте башталат экен. Баткенде жалып аттыкына бир 10 күндөй болуп калды. Анан ушул биз азыр Кадамжай районунун Өрүксар деген айылында турабыз. Бул жак Өрүксар. Өрүксарда ушул биздин жергиликтүү клубниканы кылышат дыйкандар. Ушул клубниканы биз Россияга 3000, 4000, 5000 километрге чейин экспорт кылып атабыз. Клубникалар ушунда майдаланып калыптыр, бирок ушул клубниканы именно орустар сурашып атат, дагымдуу дешип. Ошондой тууганда. Баткендиктер эгер клубника, малина, ежевик и черешня тапшырат элек десеңер, бизде ушу Өрүксарда биз точкабыз бар. Азыр биздин точкабызды да тартабыз, көрсөтөбүз. Кандай алабыз, кантип жүктөйбүз, ошолордун баарын көрсөтөбүз. Анан азыр бүгүн Жамал деген акенин полясына келгенбиз. Жамал аке ушу бестик клубник отургузат экен. Ошол Жамал аке жөнүндө дагы азыраак маалымат берип кетебиз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз Жамал аке? Жакшы, алхамдулилла. Кудайга шүгүр. Кырманга береке. Обуңузга барака. Кандайсыз? Иштерди кылып турасыз? Жакшы, алхамдулилла. Жумушчуларды салып коюп турган экенсиз карап. Ооба. Кудайга шүгүр. Биз мына Жамал акенин полясына келдик. Жамал аке өзүнүн жергиликтүү клубниканы тигеткен. Ошол бул Жамал аке былтыр канча сотук элестике? Былтыр так 20 сотук эле. 20 сотук болчу. Ооба, быйыл мына дагы көбөйттүк. Канчага көбөйтсүз? Азыр 1,5 гектарга көбөйттүк да. 1,5 гектарга көбөйтсүз. Азыр 1 гектар бул жерде 50 сотугу ana асфальттын асты жагында. Аммо ылдый жагына да тигипсиз, Ооба, ол жаңа. Жаңа. Канча жер? 50 сотук. Бул 50 сотугу ооба. 50 сотукка быйыл көбөйттүңүз, Ооба. Бул өзү баштаганыңызга канча жыл болду? Баштаганыма 8 жыл болуп калды. 8 жыл? 8 жыл болду. Анан 8 жылда 10 сотук жерде жүрдүм да. Неге? Жер бизде кыйын да алыш. Жер Биздин өкмөттө уже жер алыш кыйын. Бизге окшогондорго жер жок да. Неге бизге жерди берсе биз уже култмайды көбөйтүп көрөбүз да. Үлүш жериңиз бар беле? Үлүш жок да. Үлүш жокпу? Ооба. Сиз азыр бул жерди ошондо арендага иштеп атасызбы? Арендага бирөөдүн жери.
Арендасын канча төлөйсүз? Арендасында так, бул айшытам жери мына дарактарды көгөртүп берсеңиз болду. Карап. Аренда мен сенин албайм аяш уулум дегени. Мына келип ушул жерде көбөйткөнбүз да, мындайдычы. Жакшы. Бирок мен мына урматтуу президентибизге ham кайрылгым келет да. Бизге окшогон адамдарга жерди бериш керек. Кеңири. Берсе, биз мына клубниканы көбөйтүп, эл менен биргеликте да экспортко чыгыш керек да биз дагы. Эми экспортко чыгышын Кудай буйруса чыгып атабыз. Сиз Акырын. азыр 10 сотук жерден бул клубника кылган жери клубникада иштегениңизге 8 жыл болду. 8 жыл болду. Меникине экспортко чыкканыма мен ушул клубника бизнес менен иштегениме 14 жыл болду. Бирок ошонун ичинен бир 7-8 жыл болду мен деле ушул алып сатканымачы. Ушул жактыкын экспортко чыгарып Россияга сатканыма. Мындан сиз так эртерээк чоңойсоңуз болмок. Эми Кудайга шүгүр 1 гектарга чыгыпсыз. 1 гектарга чыктык. 1 гектарда. Муну силер кадимкидей эле арычный полив арык менен эле сугарат экенсиңер. Арык менен эле ооба. Өзүбүздүкү эле дики. Буну мына подкуленка кылса жакшы болот эле. Подпиленка кылбайсызбы? Подкуленка ага каражат жетишпей атат да азырынча. Бирок акырын подкуленкага өтөбүз. Акчаны базып жата бербей алып чыгып кылыңбы? Я. Акчаны базып жата бербей. Жок, баскан жок. Көгөрүп кетпесин. Жок, баскан жок. Көгөрбөй де. Жок, акчаны баскан жок мында. Сен алып жүрсүң да шамалдап кайра киргиз деген. Бирок мында шамал болуп атат, эми шамалдатса ham болот го дейм. Сиз канчанчы жол теришиңиз бул жерде? Бул азыр так 4-чү жолу теришим. 4-чү жол теришиңиз, Ооба, мына бүгүнгү менен 4-чү жолу. Бир күндө полный полиян тазалап чыгып кетип атасызбы? Ооба, бир күндө тазалап чыгып кетиптир мына ишчилерден, сапашниктер. Өзү мындан башка дагы дыйканчылык кылып көргөнсүзбү? Көрбөгөнсүз. Жок. Мисалы черешнябы же алмабы? Жок, андай нерсе. Шалыч. Шалы дагы эме кылган эмесмин. А эмне каттырлык кылып жүрөсүз? Мен факат эле ушул клубника менен 10 сотик жер менен. Башка такыр дыйканчылык кылган эмес. Такыр дыйканчылык кылган жок. Мен дыйканчылыгым эле ушул клубника болгон 10 сотик жер. 10 сотик жерден жан багып келгенмин мен. Өзүбүздүн ички рыноктарда сатып жүргөнмүн. Ички рыноктарда. Ички рыноктарда эми азыр ички рынок эч ким сатпай калбады. Эч ким сатпай калды, ооба. Азыр баарысы эле алып барып фурага киргизишет. Ички рыноктарда дагы ушул 10 сотик жердин клубникасыны акырын майдалап туруп сатып кечке келет деги үйгө. А бул клубниканын сорту кандай? Бул Азия 3 деген. Бул акем клубникага өзү ат коюп алыптыр, немечи? Азия 3 деп. Ооба. Бул клубника. Эмне себептен Азия 3? Азия 3 бул мына Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан ушул Орто Азияда болот да. 3 эле мамлекет. 3 эле мамлекетте болот. Ошон үчүн сиз Азиядагы 3 мамлекетте Азия 3 деп ат коюп койсуз. Бул аке ошондой немеси бар. Немеде мына көчөттөрдү байлап алып базарда сатып отуруптур анан барса. Эмне сорту десе Азия 3 дейт. Кандайча Азия 3 десе ошол 3 эле мамлекет болот да. 3 эле. Анан Баткендик туугандар кызыкса көчөт бере аласызбы? Ооба. Мен берип аттым го. Алып барып берип аттым. Мына могу трассанын Халмиондон өткөндөн трассанын боюнда эле экен. Ушул жерде көчөтүн дагы бере берет экен. Бул былтыр канчада элестет? Канча? 20 сот былтыр 20 сот. 20 сот. Ошондо 1 гектар 30 сотка сразу көбөйдүңүз ба? Сразу көбөйдүм, ооба. Кандай? Акчасы билинип атабы? Акчасы билинди анча, ооба. Жакшы эле болуп. Жакшы эле болуп калды. Кудайга шүгүр. Көтөрүлүп кетпейсизби? Жок. Жерден үзүлүп кетпең айтам. Жок. Жок, биз андай характер жок менде. Характер жок менде. Андай үзүлбөйсүз. Эми өзү мына азыр биз башка сорттогу клубникаларды алып атабыз, бирок могу клубниканы баары бир Россиядагы биздин клиенттер жакшы көрөт. Жакшы жейт. Ооба. Анан кийин дайым ошол клубниканы сурайт. Болгону бул жылдан жылга ошол
сорты начарлап моинтип жылдан жылга майланып баратат да. Ошондо эле мени кооптандар атак. Бул клубника жакшы өзү. Мына биз көрүп атасыз. Ушул жерден азыр бир Россияга экспорт кылып атабыз. Кудай ошо нормально жетип атат клубникабызчы. 2 күндөн бери, 3 күндөн бери шамал, көзгө чаң кирип, аллергия болуп, көз эртең жумулуп калып атат. Жамал аке, жакшы. Эми Мен азыр Беку дагы сөзүңүздү неме кылдым. Сүйлөй бериңиз. Сиз сүйлөңүз, анан мен сүйлөйүн. сүйлөй бер. Мен просто мен өзүм азыр мен ошол 10 сотик жерде айттым го 7 жыл 8 жылдан бери 10 сотик жерде жүргөнмүн да. Мен дагы эле ошол эл менен биргеликте элге көчөттөрдү таркатып дейм. Кыргызстанда клубника көбөйсө деген ойдо максатта жүрөм да. Ооба. Келе берсиндер, мен мына көчөт сатамын мына. Берем. Көчөт чыгарып берем жетилдип. Могу көчөтүңүз канчадан сатып атасыз? 5 сомдон эле уштугу. 5 эле сом. 5 эле сом. Мен эмнеге? Себеби көбөйүш керек. Мен максатым ошол, көбөйүш керек. Күнүнө канчадан жумуш иштетесиз? Күнүнө азыр бул жерде 6, наракта 6, 12. 12 адам иштеп атат. 12 адам кечке чейин иштейт. 12'de kança kilogram клубника теришет? Так. 700 килограмм. 700 килограмм терет, а? Азыркы учурда баасы канча болот? 200. Жакшы. Кече күнү саткан жоксуз, мурда күнү саттыңыз, а? Мурда күнү саттым. Мурда күнү сатканда канча миң болду? 167 миң болду. Бир эле күндө соодаңыз. Жумушчуларга канча бердиңиз? Жумушчуларга бир 12 миң кетти. 12 миң. 167 боло турган болсо 155 миңи буйруңуз. Өзүмө калды. Жакшы. Анда жакшы эле иш болуптур да. Жакшы эле ооба. Россияга караганда бул жер жакшы да. Өз мекенибизде. Анан эми монтип кыйналып чөбүн отоп кетим менен чаап отурбай силер да ошондой подпленка кылып кичине ишти жеңилдетсеңер. Анан кийин элдин баарыбызы жаңы технологиядешип алдыга жылышып атат. Жаңы сортторду отурушуп атат. Арасынан эми бизде көп сорттор отурулуп атат. Ошонун арасынан дагы жакшы сортторун тандап, даамдуу сортун тандап подпленка кылып отурсаңар, экспортто Кудай буйрса жакшы ийгиликтер болот менин оюмча. Анан кийин бизде көбүнчө Кыргызстан дегенде оорузу дагы бүт баарыбызы бизде даам деп билет экен да. Даам. Биз ошо даам деген репутациябыз жүрбөшүбүз керек экен. Жүрөсүз анда сиздин барып клубникаларыңызды көрбөйлүбү? Кичине быйыл күн суук болгонго Анча бышпай калды. анча бышпай аттыр, а? Ооба. Былтыр бул маалда мас болуп кетти эле. Ооба. Бүгүн чүйдө Ысык көлдө 6 градуска чейин суук болуп кетти. Минус. Ооба. Чүйдө дагы поляларда суу тоңду дейт го. Биякта да кадимкидей суук болот, көбөйүп атат. Биз болбосо бул күндөрү күнүнө. Салам алейкум. Бул ким аке? Бул иним болот, бир тууган иним. Атысы ким? Атым Гүлжигит. Гүлжигит. Бул Гүлжигит жумушчуларды ушул карайт окшойт, а? Ооба. Молодец. Могу сууга тийип калыптыр. Мына ушундай туугандар. Клубника жакшы, качествосу более-менее. Могу ошондор Гүлжигит салдырба? Ошолорду мен сорттоп, Мусор алдым. Сонун кылып пока кылып. Тикон канча? 70 алдым. Тико, канча жаш батат бул Тико? 50 жаш баткыздым эле өткөндө. 50 жаш батат. Сиз Тикон канча? Мен 75ке алдым. 75ке. Эмнеге Тико эле айдай бересиң? Эми бул Тико жылдым жеттимге тез да. Бул жактын өзүнүн рыноктарга тез эле барып. Аге, мындай. Адам эмнени кааласа, ошого жетет. Ошого жетет. Эми азырынча Тикодон өйдөн каалабайт окшойсуз да. Жок, каалайбын. Эми ступенька менен барган жакшы да.
по-моему, ооба. Жак нормальный каалаш керек, нормальный машина айдашыңыз керек. Ступенька менен барган жакшы болот да, утулбайт да. Утулбайт десе. Ооба. Эме, жакшы. Уже мына 75тен боло турган болсо, кече күнү үкөңөр эки тикон акчаны иштепсиңер да. Ооба, конечно. Эми тико силерге кызыксыз болуп калган болуш керек эми башка. Жок, бул илгертен айдап жүргөнбүз, бул жакшы көрөбүз муну. Жакшы. Бул чачылып жок болуп кеткичи айдайт экенсиңер да. Бензин расход аз. Расход аз, ооба. Мына туугандар, биздикилер ушинте мына ящикке упаковка кылышат. Клубникадагы биздин клубникаларда жылдан жылга майланып баратат. Ушуну өзгөртүш керек. Башка сортко өтүш керек, ооба. Мен дагы эле максатым ошол подкуленка кылып Мисинового өтүп алсак деген максатта жүрөм да. Ошол жакшы сортторго өтүп даамдуу, көбүрөөк объемдуу чыгарсак жакшы болот. Мына туугандар, бизде ушундай 3 килограмм 500тен кылсалат, 500 граммы ящикке кетет, 3 килограмм ичинде таза. Россияга барганда ушун бойдон эле сата берет. Монтип, начарларын монтип бөлүшөт. Тазалап. Анын ящиги менен эле, ящигин мынча миңден деп туруп, ящигин мынчадан деп туруп эле 3 килограммга эсептеп сатып жиберет. Рыноктар өзүнүн ички рыноктарга алып барганда ошол өтпөй калып кулпунайлар. Кээде кечке чейин турса, 2 сутка турса бул отурат да бул. Өтпөй калган күндөр болду. Сата албай калдык. Кайра алып келдик. Алып келип оодарсак асты ирип кеткен болот. Өл нерсе да бул. Кудайга шүгүр, мына сиздер ушул иштерди баштап, мына биздин товарлар жакшы кетти да. Сырткы рыноктарга кетти. Алла буюрса, мындан бuyog'ga дагы ийгилик каалайм сиздерге дагы. Жаман ака өзү сиз клубникага чейин эмне иш кылдыңыз эле? Клубникага чейинби? Иштебедиңиз беле, жөн эле жүрүп? Жок, мал бакканмын. Мал бактыңыз беле. Ооба, койчу деп. Могу жерде Өргүзарда жашагандардын көбү ар жактан көчүп келгендер. Сиз каягынан көчүп келгенсиз? Мен Жергеталдан көчүп келгем. Тажикстандан. Тажикстан Жергетал деген районунан көчүп келгем. Ошон үчүн силерге үлүш тийбей калган турбайбы бул жерге? Ооба. 2000-жылы келгемин да бул жерге. 2000-жылы келип Ооба. тукташма. Канча түтүн келген беки? Бул жерге түтүн билбедим ана. Силерде бир талпа болуп көчүп келгениңизби же өзүңүз эле? Мен өзүм келгем. Өзүңүз эле. Тажикстанда өзү согуш болбодубу? Алар качып келген. Биз согуштан кийин келгенбиз да. Мен ал жактан Батырбай анан кийин. Согуштан кийин келгенбиз. Согуш тынчыгандан кийин анан келгенбиз да. Булар качып келген. Ошон үчүн силерде бул жакта үлүш деген. Үлүш жок. Ошондон кыйынчылык бар турбайбы анда? Ошондон кыйынчылык. Так. Демеси ошол өзүңөрдүн участогуңарды эле сатып алып үй кылып жашап калгансыңар. Ооба. Анан үлүш жок. Үлүш жок. Бул Өргүзарда дагы башка кайсы жактан келгендер көп? Мына Өзбекстандан чыккандар бар. Кыргыз, Өзбекстандан чыккандар. Кыргыздар. Этникалык кыргыздар да. Анан мына Жергеталдан келгендер бар. Жергеталдан келгендер бар. Тоодон түшкөндөр бар. Тоодон түшкөндөр бар. Ошол сборный да эми. Сборный. Ооба. Бул жердин могу эмне деген айыл өкмөт? Бул Баткен областына караштуу Кадамжай району Актурпак айыл өкмөтү да. Актурпак айыл аймагы деп коет. Биз мына Жетигенде жашайбыз. Мына Жетиген жаңы айыл ачылды. Жаңы конуш. Мына асфальттын асты. Сиз Жетигенде жашайсыз? Мен ошол асфальттын асты жагында Жетиген деген айылда жашайм. Жетиген деген конда уже. Жергеталда жашап жүргөндө эмне тирлик кылчу? Жергеталда алма менен көбүнчө картошка. Ал жакта жашоо кыйынбы? Кыйын. Илгери оңой эле да, кийин кыйындашып кетти. Азыр ал жакта кыргыздар калганбы? Кыргыздар бар. Кысым бар да кыргыздарга. Кадимкидей. Кадимкидей кысым бар. Эркин жүрө албайт. Эркин жүрө албайт. Анан мамлекетте өкмөт иштерде иштеген кыргыздарды четтеп койгон да азыр. Ал жакта көппү түтүн? Көп да. Айыл. Эми ал жакта тажиктер басып кеткен болчу уже акырына. Тажиктар басып кеткен азыр эми. Илгери тажиктар
тажикча сүйлөй албайт Жерге талды. жерге талды. Үйлөрүнүн ичинде тажикча сүйлөп, көчөгө чыкканда кыргызча сүйлөп жүргөндөр. Кийин бара кыргыз тажиктер өздөрүнүн тилин уже сүйлөп баштадылар көчөдө. Кийин акырын барып, Кыргызстан басым жасай баштады. Кийин акырын барып, орто мектептерге тажик тарыхын киргизе баштадылар. Биз кыргыз орто мектебинде окуганбызда. Бишкектен китептер барып турган. Агайлар барып турган. Кыргызча окуганбыз да, мына 11 жыл, 11 класска чейин кыргызча окуп келгенбиз. Биз тажик тилин билбейбиз. Жаман эке. Анда жакшы эми бул дагы жер арендага тийип калып бизге иш кылганга мүмкүнчүлүк берилип атыптыр. Анан кийин азыр ушинтип чогуу ынтымактап иштесек жер табылат. Жер табабыз, Кудай буйрса. Азыр могу жактан мен да угуп атам, бул жакта мынча гектар жер бар, тиги жакта тигинче гектар жер бар. Үрүштүн жерлери, ФПСтин жерлери бар экен. Анан дыйкандарга бөлүштүрүп бериш керек. Эми мамлекеттик деңгээлде уюштуруш керек да, биз дагы өзүбүз ынтымактуу болуп, кооператив болуп ошолордон сурасак анан берет. Жакшы анда. Ал көйгөйлөрдү карайбыз, Кудай буйрса. А так ишибизге ийгилик. Азыр эми клубниканы алып баралы. Ошол жерден дагы ролик Мен дагы айтарым мына президентибизге, урматтуу Садыр Нуркожоевичке. Мен бул бийликке келерден алдын уктабай ушул жай намаздын үстүндө дуа кылгам президентибизгечи. Ушул келип калсын бийликке, ушул келип калсын деп дуа кылгам. Ыйлап дуа кылганмын да. Бирок азыр бизге шанс бериш керек да президентибиз. Мен суранап кетем, чыдамсыздык менен суранам да. Эми президентибиз дагы колунан келишинче аракетин кылып атат. Анан бир мамлекетте эмес, бир айылды башкарыш кыйын болуп атат. Кыйын болуп атат. Анан кийин анын дагы бардык жерге көзү жетпей атат. Көзү жетсе да колу жетпей атат дегендей. Мындай айылдын көйгөйлөрүн бизге окшогон бизнесмендер, өкмөттөр чечиш керек. Анан кийин биз дагы ошого нерсеге аракет кылабыз. Эми Садыр Нуркожоевич угуп калып, ушул жака ушундай Ак-Топкакта ушундай көйгөйлөр бар экен, элдердин жери жок экенин угуп калып, ошол жакты барып текшериле, карагыла деп кала турган болсо, анда Кудайга өнөс эткен болот. Конечно. Жакшы. Жаман экен. Иштерге ийгилик. Жер эми Кудай буйрса, адам мээнет кылса жер табылат. Таба албаса мага айтыңыз, мен таап берем. Жакшы, ийгиликте болуң. Ийгиликте болуңуздар сиздер дагы.